Алам сулуусу эл аралык сынагынын 18 жаштагы эң жаш катышуучусу кыргыз кызы Алтынай Ботоярова болду. Саламатсызбы, Алтынай? Саламатчылык. Сизди биринчиден мына ушундай чоң жоопкерчиликтүү ишти аткарганыңыз менен чын элимден куттуктайм. Рахмат. Айтыңызчы, Алтынай, мына ушул сынактын алдында өзүңүзгө кандай максаттарды койдуңуз эле? Жана жыйынтыгында сизге жана жалпы кыргыз өлкөсүнүн атына кандай натыйжа берди? Биринчи максатым бул койгон максатыма жетүү, Кыргызстанымды татыктуу тартуулайм деген максатым болгон. Мен ойлойм, бул максатымды жакшы аткара алдым деп. Азаматсыз. Айтыңызчы, дегеле ушул чоң масштабдуу сынакка катышуу үчүн, даярдык көрүү үчүн канча убакыт короттуңуз? 3 ай бою күнү түнү менен даярдандык. Өзгөчө апам жанында болду, үй бүлөм гана. Өзүбүз даярданып, көйнөктөрдү өзүбүз тигип барып келдим. Мына ушундай чоң эмгекти талап кылган жерде каражат дагы талап кылынат. Канча каражат короттуңуз? Сынак катышуу үчүн эле $17,000. Спонсорум болгон жок. Апам гана колдоду. Апама ыраазычылык айтам. Андан соң көйнөктөр, видеоролик, учуп барып келген ар кандай расходдор баары өзүмдүн чөнтөгүмөн чыкты. Ошондо жалпы канча каражат сарптап атасыз орточо? Көп эле кетти, бирок взносун эле айтып коеюн, $17,000 кетти. Ошол сынактын чоң сахнасында Кыргызстандын ордуна Казакстан деген сөз айтылганда сиздин сезимдериңиз кандай болду? Же кандай кабыл алдыңыз ошону? Казакстан. Мен ушунчалык толкундатып жаттым. Чыкканда эч нерсени укпай, эч нерсени көрбөй чыгыптырмын. Казакстан деп биринчи жолу айтканда мен ага маани бурбап турмун. Анткени толкунданып жатканда эшиктеги маани бурбай, өзүмдүн ичимен гана сүйлөдүм. Токто, жакшы чык. Ошон андан соң кыргыз улуттук кийимден чыккандан кийин Казакстан деп 2 жолу айтылып калды. Организацияга бардым. Алар өзүнүн кечиримин айтышты. Ушунча күчүмдү жумшап, Кыргызстанымды тартуулайм деп, ошол жерден Казакстан деген айтканда жүрөгүмө кичине катуу тийип калды. Бирок мен ойлойм, эмне кылбаса да бүт жакшылыкка алып келет деп. Мына дагы бир чоң көйгөй сиз көтөрүп чыккан аял затына жасалган зордук, зомбулук маселесин көрсөттүңүз. Айтыңызчы, бул идея каяктан жаралды? Же дагы сынактан мүмкүн сиз көрсөтө албай калган башка дагы бир максат бар чыгар? Анткени азыр ар кандай пикирлер айтылып жатпайбы? Ооба, көбүнчөсү мени туура түшүнбөй калды деп ойлойм. Анткени мен да социалдык тармактарда отуруп, көбүнчөсүн окуп чыктым. Мен Аллага чууга каршымын дегем. Анткени Айзада эжем, Бурула эженин өлүмү жүрөгүмдө калды. Аллага чуу бул преступление, бул салт эмес, баарыбыз билебиз. Ошого мен каршымын. Анткени Аллага чыгып алган аял бактысыз калат деп ойлойм. Андан соң дүйнө жүзүндөгү аялдардын үстүндө зомбулукка каршымын деп чыктым. Ошол гана идея менен чыкканмын. Ошону бүт дүйнөгө ошону жеткизейин деген. Бирок Казакстандын социалдык тармактарда ушул менин накидкам аябай известный болуп кеттиптир. Ошого аябай сүйүндүм. Көп өлкөлөргө жетиптир. Кыргызстанга гана эмес, дүйнө жүзүнө жеткенге аябай сүйүндүм. Айтыңызчы, эми мына ушул Алам сулуусу эл аралык сынагынын ички ашканасы кандай экен? Жалпы эле процесс, катышуучулар, алардын бири-бирине болгон мамилеси, даярдык иштери тууралуу кенен айтып бересизби? Бул сынакта 84 мамлекет катышты. Ар бир кыз өзүнүн гана тартуулаган жок, өзүнүн мамлекети үчүн дагы сахнага чыкты. Кандай десем, бул аябай масштабдуу бир сынак болду. Дүйнө жүзүнө бүт баары билген сынак. Сынактардын ортосунда эң высокий масштабта турган бул мисс Вселенная, Алам сулуусу.
бир күндө 4-5 съемкалар болуп жатты. Бир күндө 3-4 сааттан уктап жаттык. Ар бир кыз акылдуу, сулуу болгондуктан көп нерсе жаңы өзүмө алдым. Мен айта кеткендей 4 чемодан алып кеттим. Бир чемодан ушул күнү орун алды. Калгандары 15 күнгө кие турган кийимдер болчу. Баары айтышты, көбүнчөсү айтышты, образдыңар жөнөкөй болуп калыптыр деп. Бирок ушул 84 мамлекетте баары жылтырап турганда, сен жөнөкөй кийингенде өзгөчөлөт экенсиң. Ар бир образды мындай идея менен кылганбыз. Улуттук кийимдерди да кийдим, улуттук украшенияларымды да кийдим. Учурда АУЦАнын 3 курсунда окуйм. Дизайнер интерьер сферасында окуйм. Азырынча ушул сферада кетем деп ойлойм. Сиздин мына ушул карьераңызда үй бүлөңүздүн колдоосу абдан чоң экенин айтып өттүңүз. Келиңиз анда үй бүлөңүз тууралуу айтып бербейсизби? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын. Эжем, байкем, сиңдиминим бар. Мен орточосумун. Ошол сынакта, ар бир сынагымда бир гана үй бүлөм колдоо көрсөтөт. Кыргыздын башка кыздарына, эже сиңдилериңизге эмне деп айтат элеңиз? Өзүңүзгө ишениңиз деп. Жаш бул жөн эле цифра. Мен ойлойм, ар бир кыз жан дүйнөсү күчтүү, акылдуу кыз деп. Эң башкысы ден соолук каалайм. Аялзаттык бакыт каалайм. Эч качан жолдон өзүңүзгө гана ишениңиз деп айта алам.